Дүйнө жүзү бул ааламдын жашоосуна акыркы чекит коюп, жакшылык менен жамандыкты, адилдик менен адилетсиздикти, ыйыктык менен күнөөнү, кыскасы ак караны таразалап, акыйкаттыктын таңын аттыра турган бир инсанды күтүүдө. Арине, мүмкүн баары капарсыз уйкуда жаткан түн ортосунда, мүмкүн таңдагы шүүдүрүмдөр али күбүл элек учурда, а балким бул жер бетинде ачарчылык өкүм сүрүп турган чакта. Мүмкүн жаз жадырап, баары кооздукка бөлөнүп, гүлдөр аңкып турганда, же болбосо турналар кайгылуу ырын ырдай кош айтышып, жылуу жактарга кайтып жаткан чакта, балким жыргал күндөрдө, же мүңкүрөткөн кайгы күндөрдө болсун, а балким бүт дүйнө жашоонун ооругунан онтоп, түркүн илдет, түркүн оору кулаш жайып, азапка азап кошулуп турганда, айтор эч ким аңдап, болжоп, белгилей албас күндөрдүн бир күнүндө ал ууру сыяктуу күтүлбөгөн жерден асмандан түшүп келет. Аны бул дүйнөнүн булуң бурчундагы баардык адамдар көрөт. Дүйнөнүн төрт тарабына ал жарк эткен чагылгандай күтүүсүз түшөт. Аны ар бир көз көрөт. Аны жек көргөндөр да, анын баарына чындык экенине ишенбегендер да, аны кабыл алгысы келбегендер да, аны урматтагандар да, андан корккондор да, ага ызаат кылып, аны сүйгөндөр да көрөт. Ошол күнү далайлар коркунучтан жан айласын таба албай, үрөйлөрү учуп, жашынууга далбас урат. А бирок, ошол күндүн келгенине кубанып, аны даңктоо ыры менен тосуп ала тургандар да болот. Адамдар баштарына түшкөн караң күнгө, коркунучка чыдабай, өлүм издеп, тоолорго, үстүбүзгө кулагыла, бизди келе жаткан улуу куткаруучунун каарынан жашырып кала көргүлө деп жалбарышат. Өлүм кайдадыр жок болуп, алар өлө алышпайт. Жашоо эшилме кумдай туруксуз болуп, алар тозоктун чындап эле бар экенин мына ошондо толук сезишет. Абалдын чексиз оордугун, чыгуу жолунун жоктугун ошондо гана акылы жетип түшүнгөн алар айла таппай ызы чууга, бушайманга батат. Кудайга ишенбей, анын берекелүү, ырайымдуу, бейпил күндөрүн текке өткөргөнүнө, эми баары кеч болуп калганына ошондо көздөрү жетет. Эмнеге Кудайга ишенбедим? Эмнеге Ыйсаны четке кактым? Эмнеге аны кабыл алган жокмун? Ал менин жүрөгүмдүн эшигин тынымсыз каккылап, өзүнө ишенүүгө дала ирет чакырганда, эмнеге укмаксан болдум? Эмнеге адамдардан, элдин шылдыңынан, сөзүнөн корктум? Эмнеге түккө турбас нерселерге, жаныма эч пайдасы тийбеген нерселерге, мени бул азаптан куткарып кала албаган, жаным үчүн бир тыйынчалык пайдасы жок нерселерге бүт убактымды, күчүмдү, өмүрүмдү короттум? Эмнеге? Эмнеге деген суроосуна жооп таппай бүлүнөт. Күтүү мезгили соңуна чыкканда, Ыйса баары бир келет. Ал колуктудай жасанган жыйынына келет. Өзүн ишенимдүүлүк менен күткөндөргө келет. Жашоосунда Кудайды башкы орунга коюп, кыйынчылыктарга чыдап, моюн сунуп, акыры жеңишке жеткендерге келет. Утурумдугун эмес, түбөлүгүн, акыркысын эмес, акыретин ойлоп, асманга умтулгандарга, жашоодогу пландарын жалаң эле жердик нерселерге карата түзбөгөндөргө, асманды гана көздөгөн адамдарга келет. Жараткандын даңкы чыгышы, асман даңазаланышы үчүн чын жүрөктөн кызмат кылып, жан дилинен сыйынып, жашоосунун пайдыбалын Кудайга кургандарга келет. Бул турмушта кандай кыйынчылыктары болсо да, Кудайдын ырайымына үмүттөнүп, аны сүйүп, ага арналгандарга келет. Жашоосунда Кудайдын ыйык кол жазмасы көрүнүп тургандарга, мен деген өзүмчүлдүктөн арылгандарга келет. Ал Кудайдын сөзү менен тазаланган, таза жана ыйык өз жыйынына, Кудай сөзүн жакшы үйрөн катары адамдардын жүрөктөрүнө сээп жашаган жыйынына келет. Келет да аны бул жашоодогу ыпластыкка, күнөөгө, кайгы-муңга, таш боорлукка толгон жер бетиндеги баардык кыйынчылыгынан, түйшүгүнөн арылтып, түбөлүктүү үйүнө алып кетет. Ал күн келеби, түн келеби, анын кандай айырмасы бар? Эң башкысы ошол жолугушуунун биз үчүн кубанычтуу болушу. Мен ал күндү кубаныч менен тосуп аламбы? Мен ал күндү күтөмбү?
чыныгы адилеттик орной турган ошол улуу күн сен үчүн кандай баага ээ?